Баарыңарга чоң салам. Бул итальянский нан, аты панеттони. Камыр туруш менен, 100% камыр туруш менен жасалды. Жасалышы негизи бир жума. Мен болсо 2 күндүк аябай бат вариантын жасадым. Келгиле бүгүн ушуну чогуу жасайбыз. Бул нанды итальянецтер күндө жасабайт. Жаңы жылында жасайт. Ошон үчүн бул аябай даамдуу, көп күн кетет, бирок ошого жараша аябай жүрөккө жаккан нерсе. Мага жагат, бирок бир жылда бир жасасак жетиштүү. Баштайлы. Бул итальяндык нанды жасаш үчүн камыр турушту 3 жолу жаңыртыш керек. Биринчи жаңыртуу, ал үчүн бизге ун, камыр туруш, кумшекер жана сууну идиштин ичине аралаштырып, андан кийин банкага салып, капкак менен жаап коюңуз. 27 градуста 3 саат ачытуу керек. Экинчи жаңыртуу, алгач биринчи жаңыртуудагы күчтүү ачыткыны, шекерди жана сууну аралаштырыңыз. Андан кийин ун кошуп, аралаштырып, андан кийин камырды жайып, жашнакай кылып ороп, чоңураак банкага салышыбыз керек. Кайрадан эле ачытуу убактысы 3 саат. 3 сааттан кийин биз 3-чү жаңыртууну жасайбыз. Алгач экинчи жаңыртуудагы күчтүү ачыткы, шекерди жана сууну аралаштырыңыз. Андан кийин ун салыңыз, аралаштырыңыз. Экинчи жайындай аралаштыруу, калыптандыруу жана ачытуу кадамдары кайталанат. 3 сааттан кийин биз биринчи камырды жасаганга убакыт келет. Ал үчүн ун, суу, май, жумуртканын сарысын, 3 жолу жаңыртылган күчтүү ачыткы, шекер баарын орто ылдамдыкта миксер менен аралаштырам. Камыр 2 эсе чоңойгудай чоңураак чарага жасайм. Ачытуу убактысы 8-ден 14 саатка чейин. Бул нерсени мен жатаардын астында кылам. Камырыбызды 3 жолу ачытыш үчүн эле ошол убакыт келип калат. Экинчи күнү эртең менен менин камырым 3 эсе көтөрүлдү. Эми экинчи камырды жасаганга убакыт келди. Биринчи камыр, ун, ванилин баарын кошуп аралаштыргыч идишке салып, глютен пайда болгонго чейин орто ылдамдыкта жууруйбуз. Андан кийин бал жана шекер кошобуз. Кайрадан эле орто ылдамдыкта аралаштырабыз. 2 бөлчөмдө жумуртканын сарысын кошобуз. Кийинки порцияны мурунку бөлүк камырга кошулгандан кийин гана кошушуңуз керек. Миксер иштеп турганда туз кошуп, андан кийин 3 бөлчөмдө суу кошобуз. Өзүм унутуп калып, сууну баарын эле бир коюп салып, ал баары бетиме чачырап, кичине бир ыңгайсыз ситуацияда болуп калдым. Сиздер менин катамды кылбай, 3 бөлчөмдө кошсоңуз жакшыраак болот. Глютен жакшы иштеп чыкканга чейин жууруп, кайра 3 өлчөмдө май кошуп, камырды орто ылдамдыкта глютен толук иштелип чыкканга чейин жууруйбуз. Андан кийин эң аягында сиздердин тандооңузга жараша шоколад же кургатылган жемиштерди кошуңуз. Мен болсо 1 килограмм 200 граммдык камырга 160 грамм кургатылган жемиш жана 50 грамм лимон менен апельсиндин сыртын коштум. Атайын панеттонинин формалары болот. Ошого жараша камырыңызды шар кылып, ошол форманын ичине салышыңыз керек. Ушул этап эң кыйын, анткени деген биздин камыр колго жабышкан камыр болот. Мен биринчи сала албай, 1-2 камырым ушундай сулуу эмес болду. Бирок эчтеке эмес, практика менен бул да келет экен. Акыркы 2 панеттоним кичине окшошту. Баарын формаларга салгандан кийин биз эң акыркы ачыткы убактысына коебуз. 6 сааттан 12 саатка чейин. Бул сиздин үйдүн температураңызга жараша. Мен камырым 8 сааттан кийин 2 эсе көтөрүлдү. Бышырганга даяр. Конвекция режиминде 175 градус 33төн же 40 мүнөткө чейин бышырыңыз. Наныңыз даяр болгондо панеттонини тескери буруп, анан аны илип коюш керек. 8 сааттан кем эмес муздатып коебуз. Ушул нерсени бышаары менен бат-баттан кылыш керек. Андан кийин ушул нерсенин туура болуш үчүн камырды бышыргандан мурун атайын мондай жыгач шишкибектерди сайып даярдап койгонмун. Андан кийин 3-күнү эртең менен 8 саат эс алды менин панеттоним. Жыргап, кесип, үйдөгүлөр менен бөлүшүп, чай ичип, анан көңүлүбүздү ачабыз. Негизи 7 күнүн ичинде жасалган нан болсо, мондай
тоголоктор көп болмок да. Анан кийин биз 2 күндө жазадык. Бул аябай бат жазалган үчүн мындай аябай көтөрүлгөн жок да. Ошон үчүн бирок эчтеке эмес, көтөрүлбөсө деле даамы ошондой сонун. Ошо видеомду ушунча аягына чейин көрүп атсаңыз, анда сиз камыр туруш менен нерселер жасайсыз. Ишиңизге ийгилик. Сизге айткым келет, бөлүшкүм келет. Бул панеттонини мен Чилиде үйүмдө жасагам. Азыр болсо бул отелде, Коста-Рикада өзүмдүн кайын журтум менен жолугуп, ошо кайненеме ала баргам. Pourquoi tu fais le ça? Ah bon, d'accord. Non, papa, tu fais le là. Ah, je suis à l'envers, pardon. Tu vois? Tu Oui, vois le oui, je vois bien, panettone, en gros plan sur le panettone. Ah ben il faut que j'appuie. Non, c'est déjà. Ah, ça marche. C'est déjà. Le bon panettone Aigirim, fait par Aigirim. Баарыңыздарга чоң рахмат, жакшы туруңуздар. Ушул өзүмдүн жеке жөнөкөй, бирок бактылуу үй бүлөмөн болгон учурларды бөлүшкүм келди. Аягында айткым келет, жакшы тамак, жүрөгүңүз менен сиз жасаган, колуңуз менен жасаган тамак ар дайым үй бүлөңүздү бактылуу кылат.